Таң ағарып, ар bir үй бүлөгө, ар bir үйдүн ичине ушунчалык сонун bir маанай тартууланып келе жаткан учурум саат 8-ти какты Таңкылаев көрсөтүүсү өз берүүсүн баштады. Саламатсыздарбы? Бүгін жыл жыйынтыкталып жатканда 31 декабрда ар бир үй бүлөгө жагымдуу сөз, жакшы эфир тартуулап жаткан Таңкылаев программасы. Сиздердин кызматыңыздарда 2 саат бою мен Арген Мажитов жана Алтынай Шайдылдаева кесиптешимекөбүз бүгүнкү майрамды, бүгүнкү эфирди көркүнө чыгарабыз деп сөз бермекчибиз. Андыктан кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен деп чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Бардыңыздар биздин катарыбызга келиңиздер. Чогуу чаран жаңы жылды биргеликте тозолган кени бизге келген сыйлуу меймандарыбыз болот, ырчы эжекелерибиз болот. Дей койчу бардык майрамдык маанайды бир гана сиздер үчүн экран аркылуу болсо дагы сөзсүз түрдө тартуулайбыз деген үмүттөмүн. Ал эми бүгүнкү күндү, бүгүнкү эфирди көркүнө чыгаруу үчүн келген кадырлуу меймандарыбыз, конокторубуз бар. Таң эрте салтка айланган ошол эле мультфильм же сюжеттерден сырткары бүгүн жалаң гана коноктор менен эфирди баштан аяк өткөрмөкчүбүз. Кыргыз журтчулугун Таңкылаев көрсөтүүсүн кирип келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, биздин төрүбүздө орун алган сыйлуу мейманыбыз бар. Маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, аткаруучу, көп кырдуу талант деп айтсам жаңылышпайм, Толкун Орозобаева эжеке төрдү. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таң, жалпы меймандар, кыргыз элим, жалпы СТВ телеканалынын бүгүнкү жаматы. Сизге да кутман таң каалайлык. Таң эрте бизге келип ушунчалык сонун маанайды тартуулайын деп жаткандыгыңыз үчүн. Чоң рахмат. Эң сонун бүгүн жыл жыйынтыкталып жатат. Негизинен эле ушул жалпы 2022 жылда кандай иштер жасалды, эмнеге жетиштиңиздер, кандай иштерди аткардыңыздар, ушулар боюнча бир сарисеп салып сөз кылсак. 2022 жыл биз үчүн аябай жакшы жылдардан болду. Кудайга шүгүр. Көптөгөн сыйлыктардын ээси болдук, көптөгөн айыл өкмөттөрдүн жана ошондой эле мамлекеттик сыйлыктардын, грамоталардын ээси болдук. Жемиштүү жылдардан болду. Жакшы ырларды, жакшы чыгармаларды жаратып, радио, телеэфирлерге чыгардык. Абдан сонун. Анан бир гана ошол диплом, сыйлыктардан тышкары чыгармачылык жааттагы ырларга, клиптерге болгон сапарды баштасак. Буюрса, ырларга, клиптерге болгон сапарыбыз дагы арбын болду. Быйыл баягы 2022 жылы клип тартканга жетишкен жокмун, себеби анын башкача себеби бар, үй бүлө, бала чака дегендей. Азыр болсо кичине чоңоюп калдык. Буюрса, эми 2023 жылы жакшы бир мата Венера экөөбүз Жаш кыял тобунун жаңы чыгармасын жаздырганбыз быйыл. Ушул чыгармага Кудайым буйрса деп туралы жакшы бир жакын арада сюрприз болсун да. Бул клип тартуунун үстүндө окшойсуздар анда. Клип тартуунун үстүндө буйрса. Эң сонун. Демек, быйылкы жылы ишке ашпай калган иштердин баарын 2023 жылга пландалып жаткан экен да. Эң негизги пландардан ошол клип турат, алдыңкыларда. Буйрса. Андан сырткары чыгармачылык жаатта кандай жаңылыктарды күтсөк болот бул жылы? Чыгармачылык жаатта эми баягы бала үй бүлө, бала чака деп эле отура бербестен көптөгөн ырларды чыгардык. Ата энем, көргүм келет, дагы жаз жөнүндө, бала жөнүндө, наристе жөнүндө, ар тараптуу бул ырлардын баары эми азыр радиолордо эле кетип атат. Кудай буйрса деп туралы. Аркасында эми ушу жакшы арт-артынан чыгармалардын келе берсин. Толкун эже, сөзүңүзгө аралчы. 2 жолу баса белгилеп кеттиңиз. Үй бүлө, бала чака деп. Ал эми сиздин үй бүлөңүз жаңы жылды кантип тозууну жакшы көрүшөт? Биздин үй бүлөдө эми жаңы жылды баягы эл катары эле үй бүлөлүк майрам биз үчүн. Үй бүлө менен эле үйдө жакшы дамсыз отурабыз ошо. Ал эми айым катары өзүңүздүн бир ырым-жырым деп коебузбу же жаңы жылда колдонгон атайын белгилериңиз мүмкүн барбы? Эми жаңы жылда баягы жаңы жылга жакшы ниет менен, аруу таза тилек менен кирип келген жакшы эмеспи? Ошон үчүн ар бир эле айымдын бул үй бүлөлүк ар бир эле айымдын үй бүлөлүү болбосо деле баягы жаңыланып, тазаланып, үйдүн баарын жыйнап баягы жаңы жыл менен мындай коюп отуруп калабыз го. Жаңы жыл келди депчи. Ошондой маанайда
өткөргөн дагы эң сонун деп ойлойм. Эң сонун. Ал эми жаңы жыл тосуу, мисалы, салты жөрөлгөсү ар бир мамлекетте, ар бир чөлкөмдө өз-өзүнчө болот эмеспи? Ал эми ушул эле биздин кыргыздар арасында деле мындай айтылбаган, жазылбаган, бирок өздөрүнүн бир мыйзамдары болот экен. Айрым үй бүлөлөрдө, мисалы, эски буюмдарды таштап коюу же болбосо жаңы кийимдерди ошол сиз айтып аткандай үйдү тазалоо деген сыяктуу. Сиздер ошол жаңы жылда мындай эсиңизде калган бир өзгөчө тоскон кайсыл күн болду эле? Эми көбүнчөсү баягы баарыбыз тең Советтин дәүрүндө өсүп калбадыкпы биздин учурда. Баарыбыз тең ошол учурларда балаты мектептен баштап эле, бала бакчадан баштап эле баарыбыз аябай баягы ар түрдүү жаныбарлардын кийимдерин тиктирип, ар кайсы мамлекеттердин ырларын ошо кийимдерибизге ошо ата-энелерибиз дагы баягы бизди смуглянка или дагы башка бир образдарды жаратып, кээде аюуну кийгизип, кээде кой энектерди кийгизип, ушундай бир сонунго баягы кичинекей балдар дагы баары окшош кылып кийинтип, балатын айландырып, баягы балага мындай жагымдуу бир нерсени тартуулап, таттуу, паттуу берип, баягы бул эми бизде баягы көнүп алганда, мурун мисалы үчүн биз азыркы балдарга салыштырмалуу да, биз баягы балатын аябай күтчүбүз. Жаңы жыл келатат, жаңы белектерди алабыз депчи. Азыркы балдар эми баягы информационный технология болгонго байланыштуу баары эле телефонду карап отурушат да. Мындайча кичинекейлер эле эмес, чоңдор деле да, телефонду карайбыз баарыбыз тең. Билбейм, азыркы доордун балдары кандай, бирок биздин учурда ошо жаңы жылды аябай күтчүбүз. Аяз атаны күтчүбүз, аяз кызды күтчүбүз, белектерди күтчүбүз да. Биз үчүн бул чоң майрам болчу. Байкашымча Толкун эже, жаңы жыл дегенде эле кичинекей кездеги балаты жаңы жылдык атмосфера тартууланат экен көз алдыңызга. Канча жашка чейин аяз атага ишендиңиз? 11-дө өткөнгө чейин эле ишенип жүрөрдүм болуш керек. Баягы биз мектепте ал кезде мындай аппликациялар бар эле го. Ошолорду бир бизге класстарга бөлүп берчү да, ошонун баарын тең бирден клейлеп, чаптап, ушундай эмгек эле да. Азыр болсо эмне баары сатылма, даяр. Барасың, аласың, болду. Не интересно. Мындай эмес да. Мүмкүн кол эмгегин жумшабайт, э? Кол эмгегин жумшашпайт, анткени бүт бара азыр өнүккөн заман болуп кетпедиби? Илгери болсо бизде баягы эме кылчу да, эми баарын жасатып, ошол кичинекей эле каардар да терезеге чапташ үчүн биз ошо аппапакай кагаздар менен кескилеп, атайын ушундай кимиси козурак жасайт деп, ошолорго баалып мындай бир эмгек болчу да. Анан ошондой эле гирляндалар да, мындай елкага илчөө оокаттардын баарын тең кичинекей кой энектерди тартып, ошону боёп, ошонун баары эмгек болчу. Биз үчүн бул бир башкача бир сезимдер болчу да. Ал кезде ошондой балалык сезим калган да. 11-дө өткөнгө чейин ошону жасап жүрдүк, мындай чынын айткандачы. Ошон үчүн мен 11-дө өткөнгө чейин эле баягы аяз ата, аяз кыз келсе деле ушундай жыргачымын да, аяз ата, аяз кыз келсе делечи. Билесизби, биздин эфирге сиз келгениңиз үчүн биз аябай кубанып атабыз. Анткени сиздин чыгармаларыңызды канча угуп жүрөбүз, билип жүрөбүз. Ошондуктан бүгүнкү кирип келе жаткан жаңы жылда дагы кыргыз журтчулугун куттуктап бир жагымдуу чыгарма менен бөлүшсөңүз деп турам. Кандай дейсиз? Чоң рахмат, албетте. Жалпы кыргыз элин, жалпы ушу дүйнө жүзүн 2023 жылды узатып атабыз. Баягы жаңы кирип келе жаткан жаңы жыл ушу коёндой, коёндой аппапакай баягы аруу таза сезим менен ушундай бир жакшы жылдардан болсун дейли. Анан жаңы жылда ар бир үй бүлөдө тынчтык болсун, ар бир үй бүлөдө ушундай жакшы гана тилектер болсун. Коёндой баарыбыз тең ушундай окшош шамдагай бололу. Жана ошондой эле ушу кыргыз элибизде быйыл 7 миллион болбодубу? 2023 жылда 8 миллионго жетели. Айтканыңыз келсин. Коёндой окшош эгиз балдардын баары тең келе берсин. Айтканыңыз келсин. Кыргызда айтып коет го, оозуңузга май деп. Анда келиңиз, жаңы жылыңыз менен куттуктап, сизди төрүбүзгө узаталык. Чоң рахмат, жаңы жылыңыздар менен.
can şerigim, baktıma sen gez geldin. Köktöndü jaz gününday, sen boldun istegenim, sen boldun istegenim. Ayazdı kışkı günde, yıldızlı çaykıtında, kay yerde jursam dahi, özüsün can düğünümde, özüsün can düğünümde. Jaljalım can